Эми кыргыз өлкөдө жашагандан кийин өзүбүздүн тилибизди, динибизди унутпай жүрүшүбүз керек да. Кулагыма деген манасы кыла баштайт. Саякбай Каралаевдин манастары айтылган сөйлөмдө дагы деле мага деген комментарийлер келет. Орус оюндагын кылат деген тамашаң жакшы экен депчи. Агарыбаң аткан таңдайым, арзумду да сизге арнадым. Азыр орус кызды кыргызча ырдатабыз деп ушинтип тартып койду да. Кыргызча сүйлөп баштаганда адамдар аябай тополоң салышты. Кыргыз беле депчи, адамдар аябай келип телефондорун ала калып, видеого тарта калып ушинтишти да. Ошо элестетиңиз, сиз азыр Кыргызстанга карап турат, эмне деп айткыңыз келип атат? Кыргыз тилибизди унутуп койсок биз деген кыргыз болуп эсептелбейбиз. Улук дүйнө сендеги. Мекен дегенде оюңузга биринчи эмне келет? Мекен дегенде мен жайлоолордун элеси келет, өзүм деген тоолуу жактан келдим. Көбүнчө ойлорум туура орусча болот да, орусча ойлонгон мага жеңилирээк да. Бирок санаганда мындай акча санаганда же да бир нерсени санаганда мен орусча санай албайм. Мен только кыргызча. Орусча санасам жаңылырым. Себеби кыргыз тилин деген башка тилди кошуп булгаган туура эмес деп эсептейм. Мен кыргызча мамам менен сүйлөшүп калсам, ал кыргыздардын оозу ачылып эле мени келип кыргыз турбай деп калышты да. Менин тайнем орус болчу, чындыгында орустун каны бар менде. Атамдын улуту кыргыз. Кыргызбы? Ооба. Өзүм ушу кыргызчаны так аябай орусча сөздү кошпой сүйлөгөнгө аракет кылам. Мен таң калдым, мен сиз жашканда ушунча жолугайлы мейли десем, сиз макуланда жолугушканча сак саламатта калыңыз деп китептерде жазып коюптур. Мен таң калдым. Аделина кызыңыздарды колдоп, комментарийга өзүңүздөрдүн жылуу сөзүңүздөрдү жазыңыздар, себеп дегенде буюрса Аделина да комментарийин окуйт. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары, амансыздарбы? Бүгүн сиздер менен өзгөчө Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисап жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путевой листтерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар, Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%. Видео кылабыз, туугандар. Бүгүн бизде конокто Аделина карындашыбыз, орус улутундагы карындашыбыз, бирок жүрөгү кыргыз деп соккон карындашыбыз экен, туугандар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле ушул бир сыйра мындай учурашып өтсөңүз болот. Бардыгыңыздарга саламатсыздарбы? Менин атым Аделина болот. Жашым 20-да. Нарын областынын Кочкор районуна караштуу, Кочкор районунан болом. Кадимкидей эле Кочкор райондук роддомдон төрөлгөм деп. Аделина карындашыбыздын кечээ бир-эки видеосу интернетке чыгып кетип, азыр мындай талкуу болуп атат да, азамат кыз, азаматсыз деп бир гана кыргызча сүйлөбөстөн карындашыбыз баягы комуз менен да ырдап коет экен да, улуттук комузунчу. Азыр мен ушул эфир башталганда эле бир суранайын дедим, анан кийин улантам, чтобы элдер да түшүнсүн да. Бир эле кыргыз тилинде сүйлөп тим болбостон ырдап да коет экен. И комуздун коштоосунда. Анда өзүңүзгө жаккан бир ыр. Агарыбаң аткан таңдайым, арзумду да сизге арнадым. Арабызаң алыс болсо да агатайым сизди тандадым. Жаркырабаң аткан таңдайым, жалындаңа жүрөк ардайым. Жашыңыз өйдө болсо да жаштыгымды сизге арнадым. Ашуру тизейин, жан билбесе жерден бүтөйүн. Жан сырымда калсаң айтылбай, жаштыктан үмүт үзөйүн. Бермектен ашуру тизейин, белгилиңе жерден бүтөйүн. Бугачыма болуп келди. Комузда жанып кетти. Кайра баштап койсоң. Не, болбой атыр да. Комузду канча жылдан бери кармай элекмин да, жакшы. Бир жыл болду. Ушул жагда эле жетет, эң сонун
Сиз өзү негизи кечээ концертке баргансыз да, ошондо? Ошол тууралуу айтсаңыз, ким чакырып койгон, кантип ырдап койгонсуз? Ал видео каяктан чыккан видео? Урматтуу Москва шаарынан мекендештер, эгерде мыкты стоматолог изеп аткан болсоңуздар, анда баарыңызга Курманбек агабызды сунуштайбыз. Туугандар, өзүм ар дайым ушул жерге келип тиштериме кам көрөм. Туугандар, баарыңыздар келиңиздер. Эгерде YouTube каналдан менин атыман келсеңиздер, баарыңыздарга өтө сонун скидкалар берет. Туугандар, метро электрозаводска жайгашкан. Түбүндө телефон номерлерди жазып, адрес сурап, тактап, бош күнүнө келе бериңиздер, туугандар. Ал эң эле биринчи аябай катуу таркап кеткен видео деген бул деген Улан Байке тарткан видео болчу. Улан аке ким ошондо? Улан Байке менин кесиптеш байкем болот. Биз аккордеонист, аккордеонист байке. Бир тойго барып калыптырбыз. Мен үйдөгү жакын эжемдин инисинин үйлөнүү үлпөт тоюна барганбыз да. Ал жактан деген ошол 2 жаштуу фотосессиядан күтүп атканда деген биз деген паркта отурганбыз. Паркта отуруп ушул Улан Байкелер менен башкалар менен таанышып калсак, ырдатышты. Ырдап бер деп. Анан мен эмени ырдадым. Сагындым сени деп чыгып аткан ырды ырдадым. Ал ырды деген видеого тартып атышкан болчу. Эми көп эле адам тартып аткан, бирок ошо Улан Байке деген азыр орус кызды кыргызча ырдатабыз деп ушинтип тартып койду да. Анан мен ал ыр чыкканын билген эмесмин. Менден биринчи Улан Байке сурады, эгер киргизсем каршы болбойсуңбу деп, мындай соц тармактарга киргизсем каршы болбойсуңбу деп. Жок дедим, киргизгиңиз келсе киргизе бериңиз дедим. Анан бир маалдай бир 2-3 күндөн кийин мага деген ата-энем, туугандарым баардыгы жаза башташты. Ошол видеону мага репост кылып, мага жиберип, мага ссылкаларын жиберип, аябай жиберип атышты да. Алар каршылык кылбады, неге сен интернетте жүрөсүң деп? Жок, андай мен үй бүлөмдүн эми баардыгы эле максаты баары эле билишет, ушул мен ырчы болуп, чоң ырчы болгонго кыялым бар экенин баардыгы билишет. Баардыгы колдошот. Мен азыр мамам дагы аябай колдоп атат. Мамам дагы аябай күндө келип мага деген комментарийлерди окуп, кызым карачы сен жөнүндө эмне деп жазып атат дейт. Атам, апам күндө чалышат. Эми апам деп мен чоң апамды апам деп айтышабыз да. Биздин үй бүлөдө эми папа, мама болуп калган да, мындай орусчалык болгондон кийинчи. Ишилип азыр баардыгыбыз деген ушундай ичибиз уйгу болуп атат, ушунчалык баардыгыбыз мен үчүн сүйүнүп атабыз. Мен дагы деле ишене албай жүрөм ушундай видеолордун таркап кеткенине. Биринчи ошол видеону көргөндө деген мен 3 күндөн кийин көрүптүрмүн, ал видео чыккандан кийин. Ал жакта деген бир 300 000 просмотр болуптур. Мен киргенде биринчи көргөндө 20 000, 25 000 лайк болуп калыптыр. Аны көргөндөн кийин мен аябай таң калдым. Бирок эми бир эле видео ушинтип таркалып кетти го деп ойлодум. Анан эртеси күнү эле мага Улан Байке жазды. Аделина бүгүн кеттик басты, Динара Акулованын концертине ырдап келебиз деп. Мен айттым, мен эчтекем даяр эмес болсом эмне кылам, мен минусум даяр эмес, мен комузумду деген 1 жылдан бери четпей унуттум десем, эчтеке болбойт, барасың ырдайсың деп койду. Анан мен мейли айтып аткандан кийин билет го дедим да. Бардык, чын эле Динара Акулова эже бар экен. Барып Өктөм Сапар уулу, Өсөр Байкелери болуп, Динара эжелер болуп концерт коюшуптур. Эми концерт дегенде андай кичинекей эле той мекеме болгонсуп, мындай кафеден коюшту да. Ал жактан деген тойдун аяк жагында ырдадым, баары тең ырдап аябай сонуна турганбыз. Анан мен кезегим келгенде аябай жүрөгүм түштү да. Мен негизи тойлорго барганда деген ушундай келбетим оруска жакын болгон үчүн деген мен тойлордон деген мындай тамашалап башынан кыргызчаны түшүнбөгөнсүп жалаң орусча сүйлөп туруп анан кыргызча ырдаганда адамдар мындай таң калууга келишет да. Ошентип элдин көңүлүн алып ушинтип калдык да. Анан мен биринчи орусча сүйлөп баары менен орусча учурашып туруп анан орусча ырдадым. Хуторянка деген ырды ырдаган болчумун. Андан жаңылып кетип аттым. Минусовканы анткени көптөн бери ырдай элек болчумун, ал минусту унутуп дагы калыптырмын. Ошого даярдык жок болгон үчүн дагы ушундай такалып калдым да. Ошого да видеодон сөздөр чыгып кетти. Тиги хуторянка орусча ырдап жаңылган кыз кыргызчаны жаңылбайт деп ушундай чыкты да. Анан кыргызча сүйлөп баштаганда адамдар аябай тополоң салышты. Кыргыз беле депчи, адамдар аябай келип телефондорун ала калып, видеого тарта калып ушинтишти да. Реакция жакшы реакция болду да? Реакция аябай жакшы болду, чын. Анан
Биринчи эле ырды ошол сизге деген ырды арнап берейин деп эми тамашалар келип неметти. Аябай билбейм, дагы деле ошол тамашамды дагы деле мага деген комментарийлер келет, орус оюндагын кылат деген, тамашаң жакшы экен депчи. Анан билбейм, мен кыргыз тилин орусчаны дагы кыргыз тилин дагы бирдей алып кетем. Мисалы орусчамда да акцент жок, кыргызчамда да акцент жок. Ошого адамдар аябай таң калышты. Мен да таң калдым, мен сине жазышканда ушунча жолугайлы мейли десем, сиз макуланда жолугушканча сак саламатта калыңыз деп китепке жазып коюптур. Мен таң калдым дедим. Мен өзүм ушу кыргызчаны да так аябай орусча сөздү кошпой сүйлөгөнгө аракет кылам. Эми мындай достор менен сүйлөшкөндө деген ар кандай сөздөр кошулуп кетет. Жанакындай типа, анан просто деген сөздөр кошулуп кетет да. Бирок башка мындай маданият адамы менен сүйлөшүп атканда мен кыргызчага орусча тилин аралаштырбай сүйлөгөнгө аябай аракет кылам. Себеби кыргыз тилин деген башка тилди кошуп булгаган туура эмес деп эсептейм. Кыргыз тилибиз деген өзгөчө тил болуп аткандан кийин, канча жылдан бери, канча кылымдан бери келаткан тил болгондон кийин мен ага башка тилди аралаштырып сүйлөгөнгө туура эмес деп эсептейм да. Эң сон. Эң сон. Сиз азырында комуш айтып атпайсызбы? Бул каяктан үйрөнгөнсүз? Сиз ата энеңиз же ырдашабы? Менин негизи эле мындайча айта кеткенде инструментке шыгым жок да, такырчы. Мен комузду үйрөнгөндө дагы бир 7 класста деген Кочкор райондук маданият үйүнө деген барганбыз да. Мен жана менин курбуларым болуп комуз үйрөнөбүз деп барган болчубуз. Асанбек Бейшекеев деген ошондо деген комуз кружогун ачкан болчу, ошондо барганбыз. Барсак эле мени деген ошол жактан Айдар деген ошол жакта аккордеонист болчу. Ал тосуп алып эле сен токчулуктун кызысың дейт да. Анан мен токчулук ким деп аябай сурап отурдум да. Мен токчулук деген ким экенин түшүнбөй, билбей жүрдүм да. Вроде мен атам токчулук эмес эле деп. Анан сен токчулуктун кызысың дейт. Анан мен турам, аны карап туруп, жок мен уландын кызымын депчи. Десең, ал деген аябай, жок сен токчулуктун кызысың дейт. Анан мен уландын кызы болчумун десем, ошол улан деген токчулук да дейт. Анан мен ал токчулук деген аттын тарыхын сурап ошентип жүрдүк да, ошентип аккордеон менен ырдап калдык да. Анан биринчи эле ырдаганда деген мени сенде деген улан деген аябай жакшы ырдайт. Улан деген аябай Кудайдан келген музыкант деп айтты да, агайларчы. Анан сенде деген сен ырдабасаң сен анын кызы эмессиң деп ушинтти да. Анан мейли дедим. Анан мен ал убакта деген мен өзүм жаштайыман эле аябай элдик ырларга аябай кызыкчумун да. Мындай Сагыйба Чечебаева ырдаган ырларга, Ырыспай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаевтердикине аябай кызыкчумун. Ошол убакта деген мен Долон деген ырды ырдадым да. Аккордеон менен. Үнүм кантип жетпедиби билбейм, бирок ошол ырды ырдагандан кийин ошол маданият үйүндө иштеген адамдын бүт баары келди дагы, бул деген мен уландын кызы турбайбы ушинтип келишти да. Мен атамдын аты ушунчалык салмактуу экенин ошондо билдим да. Анткени качан каяка барбайын, мен уландын кызымын десем, сен токчулуктун кызысың да деп ушинтишет да. Неге токчулук экен ошондо? Токчулук деген эми кандай десем, менин атамдын мүнөзү деген аябай оор да. Өзү ачык мүнөз, ичине кири жок, бирок мындай тарынтып койсоң аябай тарынчак адам да. Анан ушул кесиптештери менен урушуп, чыр-чыгып кетсе деген тойдум деп кетип кала берчү экен да. Ошого токчулук деп коюштур да. Мен силерге тойдум деп кетип кала берчү экен, анан кайра келип. Негизи өзүнүн аты Улан дедиңиз, Өзүнүн аты Уланбек. Уланбек. Атаңыздын улуту кандай болуп калды? Атамдын улуту кыргыз. Кыргызбы? Ооба. Апаңыз? Менин апам деген Бишкектен келген. Менин тайнем орус болчу, чындыгында орустун каны бар менде. Таятам уйгур болчу. Мамамдын кебетеси деген мындай дагы эле орус да. Анан көбүнчө бизге орус улутунда болуп калабыз да, мындай жарымынчы. Метис да. Жарым каныңыз кыргыз, жарым каныңыз мындай болуп калыпты. Мындай бөлүкчөлөргө бөлгөндө 50% кыргыз, 25% орус, 25% уйгур да. Мындайча бөлүкчөлөргө бөлгөндөчү. Менде 3 кан бар десем таң кала берет. Демек сиздин атаңыз ырдайт экен да? Менин атам жок, ырдабайт. Атам деген ушул музыка жагына жакын да. Ырдаган мен угуп эле жүрчүмүн, бирок жакшы деле мындай көп ырдабайт да. Бирок музыкага аябай ушугу көп. Мындай аранжировкаларын өзү жазат. Мисалы, Асанбек Бейшекеевдин Жигитмин деген ырын уктуңар беле? Ошол Жигитминдин аранжировкасын менин атакем жазган. Анан атаңыз өзүнүн студиясы бар турбайбы Кыргызстанда? Жакында ошол өзүнө студия ачты, 1 жылдай болуп калды.
ошол дагы деле ошо аранжировка кылат. аранжировка кылат, үйүн жаздырат. Сиз Москвага келгениңиз канча жыл болду ошондо? Мен ушул жылы Москвага деген октябрдын 1-inde келдим. Октябрдын 1-inde. 1 жыл болоюн деп калды. Сиздин ошондо жарандыгыңыз российскийби же кыргызстандыкпы? Жок, менин жарандыгым кыргызстандыкы. Кыргызстандык. Айткандай эле Кочкор районуна караштуу Кочкор райондук төрөт үйүнөн эле төрөлгөн болчумун. Паспортуңуз Кыргызстан паспорту ошондо. Ооба. Анда сиз деле как положено Сахарага барып турбайсызбы? Сахаравага барып, ал жактан да таң калгандар көп болгон. Мен Сахарова келип, очередь алганга талон алып атсам деген жанымда кыргыздар отурат дагы мынтип дешет да, аны сүйлөшүп, анан угуп калдым да. Орус болуп бияка эмне келди дегендей сөздөрдү айтышты да. Анан мен мамам чалып калды, мамам жеттиңби деп. Мамам дагы, бирок мамам экөөбүз жалпы кыргызчаны дагы орусчаны да экөөбүз бирдей сүйлөйбүз да мындай. Мамам дагы аябай кыргызчаны жакшы сүйлөйт да. Анан кыргызча мамам менен сүйлөшүп калсам, ал кыргыздардын оозу ачылып эле мени келип кыргыз турбай деп калышты да. Же кыргызчаны билет турбай дегенсинчи. Бирок Сахаровага барганда да ушундай кызыктуу окуялар көп болгон да. Жолдон милиция тосуп атпайбы сизди? Жок. Өзүбүздүктү ойлоп коет да. Аябай күлкүлүү окуя болгон болчу. Мен ал убакта деген Царицына деген станцияда иштечимин. Анан кечинде жумуштан кеч кетип бараткам. Аябай маанайым пайыз болуп, мындай пас болуп, аябай мындай бир кызыктай эмес менен кетип бараткам да. Десем эле 2 жана патрульный милициялар турат да. Карайымбы же карабаймбы деп, анда чач кара да, анан мындай окшош кетет да, кичине болсо дагычы. Анан мен карайымбы деп, кимди, милициялар карайым деппи? Мени карайын деп, документин текшерейинби жокпу деп кишилер чогултуп атышкан да, алар переходдон ошол жактан турушат да. Анан мен аябай жаман жиним келип кетип бараткан болчумун. Жумуштан аябай кеч чыккан болчумун. Мындай да кимдер менен урушуп келаткандарын унутуп калдым андачы. Кетип баратсам деген переходдон аябай карашты. Мен лестницадан түшүп, метронун оозуна киргиче деген аябай карашты да. А мен жиним келип туруп, вам что-то нужно от меня деп сурадым да. Десем аябай карашты дагы. Нет, ничего дейт да. Мындай эметипчи, анан мен кетип калдым. Кетип туруп, анан эртеси күнү кайра ошол переходдон өтүп келатып, эртең менен ошол эле патрульдар туруп мени карап туруп, здравствуйте деп коюш. Текшерген жок. Алар ошону менен бир жума жүрүштү ошол патрульдар. Ошол бир жума бою мен өткөн сайын кечинде, анан эртең менен менен учурашып жүрүштү да. Ошондой окуялар бар. Эң son. Кыргызстанда өскөнсүз, Кыргызстанда төрөлгөнсүз, кыргызчаны жакшы билесиз, орусчаны жакшы билесиз. Анан тиги Асхат аке дагы тиги тамада сиз менен болгончу. Ошол мындан да суроо берип койчу деп атпайбы мага азырчы сөзсөм. Аделина болгондо дагы Нарындын Кочкордун кызы туугандар. Устуканды устукан, этти эт кылып санай билген кыз. Бир кол чаап койбойсуздарбы? Дагы бир жолу кутман кеч, урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү келген угармандар, көрүүчүлөр. Өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен өзүм атым Аделина. Кагылайын кар жатпаган кара Кочкордун кара козусу мен болом. Кочкор деген каякта экенин билбесеңер, Нарын өрөөнүндө жайгашкан. Жана бала кезинен баштап туруп эле этти оюзуна чайнап берет да, сүттүн ордуначы. Ошол жерде мен келгенде эттин борону мен. Кол чабыңар! Азыр так эле кыргыз экенин баарыңарга жарыялап туруп, тоңуз менен ырдап берейин, билбейм. Доказать этип, Жакса колдо булам, жакпаса эми орус оюндагын кылат деп кечирип койгон. Бул кыз уктаганда орусча ойлонуп, орусча түш керек экен же кыргызча түш керек экен депчи. Ошондо кандай болот? Мындайча айтканда мен көбүнчө ойлорум туура орусча болот да, орусча ойлонгон мага жеңилирээк да. Бирок санаганда, мындай акча санаганда же да бир нерсени санаганда мен орусча санай албайм. Мен только кыргызча. Орусча санасам жаңылып берем, 10го чейин санайм, ондан кийин уже жаңылып кетем да, орусча санагандачы. А кыргызча болсо жаңылбайм да, ошол жери бар да. Бирок эми ар кимге ар кандай да. Бирок ойлонгондо жалаң орусча, кыргызча аралаштырам. Түш көргөндө аралаш, Түш көргөндө да аралаш. Болду, түшүндүм. Эң son. Азыр мисалы үчүн эми бир улуттуу суроо бергим келет да. Мисалы үчүн Кыргызстанда закон чыгып атпайбы, тил боюнча кыргыз тилин өнүктүрүш керек, кыргыз тилинде мындай мыйзамдаштырыш керек депчи. Анан анча депутаттар каршы чыкты да. Мисалы үчүн сиз үчүн кыргыз тили кандай мааниге ээ? Кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин кыргыз тили деген обязательно деп айтып койдум уже. Кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин эми кыргыз тили деген биринчи орунда болуш керек деп эсептейм.
Орустар менен орусча сүйлөшөм туура, бирок мен кыргыздар менен жалпы гана кыргызча сүйлөшкөнгө аракет кылам. Аябай азыр да 1 жылдан бери ошо сүйлөшө турган адам жок болуп, ошол орусча араларым аралашып кетип атат. Мындай мурунку сүйлөгөндө сирей албай баратам. Бирок азыр ошол мыйзам кире турган болсо аябай баардыгыбызга деген туура таасир этет болчу деп ойлойм. Себеби азыр көбүнчө эле жаштарыбыз, көбүнчө эле менин инилерим деле жалгыз жалаң кыргызча сүйлөй алышпайт да, мындай билишпейт. Себеби азыр деген баардык телепередачаларыбыздын баары тең орусча, англисче. Менин азыр инилерим деген орусча менен англисчени кыргызчага караганда жакшыраак билишет да. Башкаларга кандай сезилет билбейм, бирок жалаң орусча болуп жүргөн, Кыргызстандын өлкөсүндө жалаң орусча сүйлөгөн бул жаштардын маданиятына терс таасир этет деп ойлойм да. Кыргызча сүйлөш керек, Жалаң кыргызча. Эми кыргыз өлкөдө жашагандан кийин өзүбүздүн тилибизди, динибизди унутпай жүрүшүбүз керек да. Ошон Кыргызстанда мисалы кафелерге кирип калганда бүт анча мынча көбүнчө эле орусча сүйлөп атпайбы сизге? Ошондо сиз кандай ответ кайтарасыз? Аларга кыргызча сүйлөйсүзбү же? Мен кыргыз кафеге келгенде мага орусча сүйлөп баштаганда мен эми башынан күлкүм келет да. Эми орусча сүйлөп баштаганда эми жөн эле көчөдөн өтүп бараткан адам деле мага здравствуйте деп кирет, анан кандай дейсиз. Бирок мындай мен кыргызча сүйлөгөндөн кийин жалаң кыргызча сүйлөп алып кеткенин аябай жакшы көрөм да. Мисалы баягы эле ошол официанттар эле менден келип кыргызча заказ алса, мен аябай ичимен кубанам да. Жакын сезем, өзүмдү кыргыз элиме жакын сезем. Бирок келип мен кыргызча сүйлөп атсам да менден баары бир деле орусча ала берсе, еще орусчасы да жана ломондой орусча болсо, мындай сынык орусча болупчу. Вам сколько принести надо деп жүрсө, анан жаман жинин келет да. Кыргызча эле сүйлөңүзчү деп сурасаң деген мени көбү жаман көрүшөт да. Мен орусча билбегенсип дегенсип. Бирок мага мындай бир ызыктай болуп кетет, билбейм мен. Сиз как мисалы үчүн половина орус катары, сиз мисалы үчүн алар орусча сөйлөсө сизге билинет да, акцент туура? Как положено билинет. Мага акценттери аябай билинет. Кыргыз кандай сүйлөйт, өзбек кандай сүйлөйт, орусчаны мен угуп атып, өзүм орусчаны сүйлөп атып, мага аябай билинет да. Мындай кыргызча эле сүйлөп көргөндө ичиңизден неме кыласыз? Анан ичимден деле эмес, мен бетине эле айтам. Кыргызча эле сүйлөбөйсүзбү депчи. Кыргыз болсо кыргызча эле сүйлөбөйсүзбү деп айтам бетине эле. Кээ биркилер туура кабыл алышат, кээ биркилер жаман көрүшөт. Мен орусчаны билбегенсип мени кемсинтип атат деп ойлошот. Өткөндө бир жолу бир байке менен сүйлөштүм. Тойдон болуп калды. Ал байке келип мага орусча сүйлөп баштады да. Анан мен байке кыйналбай эле кыргызча сүйлөй бериңиз десем, мага деген аябай жаман карады да, сен мени орусча билбейт деп кемсинтип атасың деди да. Анан мен айттым, мен сизди кемсинткен жерим жок дедим. Мен кыргызча сүйлөп өзүм кыргызча сүйлөшкүм келет да, анан мен сизди кемсинткен жерим жок, кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөйлүк дедим. Анан ошондон кийин ал байкени көргөн жокмун. Сиз туура эле маани айтасыз да, кыргызча сүйлөй бериңиз, кыйналбаңыз. Сиз аны кандай десем, мыскыллагыңыз келген жок, просто мен кыргызча сүйлөшкүм келет деген сөздү айткыңыз келген туура? Эми кыргызча кыйналбай эле сүйлөй бериңиз деп бир чети ага деген жеңилдетким келди. Мисалы мен менен орусча тантырабай мындай кыргызча эле сүйлөй берген депчи. Бир чети аябай кыргызча сүйлөшкүм келди, себеби мен кыргызча сүйлөшө турган адамдар аябай аз. Мен жалаң эле ошол орус контингентинде жашап, орустар менен сүйлөшүп эле өзүмдүн тилимди деген аябай тилим келбей баштаганын байкап атам акыркы күндөрүчү. Ошону биртике мындай оңдоп кетейин деп көбүрөөк сүйлөшкүм келет да негизи эле. Мен мамам менен көбүнчө кыргызча сүйлөшөм. Папам чалганда папам мага орусча сүйлөйт, папам менен атайын кыргызчага сөздү буразын. Чоң апам менен жалаң кыргызча сүйлөшөбүз. Бирок ушундай башка адамдар менен да кыргызча сүйлөшкөнгө аябай жүрөгүм каалайт экен да, ошонучу. Өзүмдүн тилим болгону менен. Билбейм, башкалар кандай деп ойлойт билбейм, бирок мага менин кыргыз тилим эң эле сулуу болуп, эң кооз болуп көрүнөт да. Жана кандай жерден айта кетет, жана мага бир адам айтты, кыргыз адам айтты. Орус тили аябай романтичный тил деди да. Жок, мен айтып эсептейм, мага наоборот кыргыз тили романтикалык сезилет да, аябайчы. Сүйкүмдүү, аябай жүрөккө, кулакка аябай сонун угулат да. Эң сонун. Азыр мен эки суроо берем. Оюңузга келген жоопту айтсаңыз болот, мисалы үчүн. Мекен дегенде оюңузга биринчи эмне келет? Мекен дегенде мен жайлоолордун элеси келет. Өзүм деген тоолуу жактан келдим, Кочкор деген. Эми эки тоолор курчап турган жер да. Эки каякты караба тоолор көрүнөт. Ачык асман. Үйүңүз, ата-энеңиз, Үйүм, ата-энем. Биринчи эле жерден ошол өзүмдүн сүйгөн жерим келет. Мен мекен дегенде өзүмдүн туулган жеримди элестетем.
туулган жеримде аябай сонун жер бар. Биздикинче 5-көмөрөдө окуат. Бирок ал биртке ошол жерден өткөндө деген аябай чоң сууга аябай сонун жер ачылат да. Тоолор да көрүнөт, Токой да көрүнөт. Ошол жерди элестете берем да мындай барганда. Эң сонун. Элесим менен каяка барбайм, элесим менен ошол жерге окшош жерди издейм да, баары бир делечи жүрөк ошол жака тартылат да. Эми жалпы Кыргызстан дегендечи? Жалпы Кыргызстан дегенде мен эми биринчи эле желегин элестетем. Кыргызстан дегенде мындай элеске келет. Эстеликтерин дагы эле кыргыз дегенде Кыргызстан Кайра жана дегенде келип калат, жайлоого. жайлоого кеткенден дагы кулагыма деген Манас угула баштайт. Саякбай Каралаевдин Манастары айтылган эле мындай кыргыз дегенде эстетикалык жактан деген аябай ырахат алам да. Кыргызстанды мындай эсептеге көргөндө көлдөрүн элестетип ушундай да, мага аябай жагат. Сиз анча мынча кыргыз караганда таза кыргыз экенсиз. Анда бир сиз эми таланттуу экенсиз, бир уга алам да кыргызга. Өзүңүзгө жаккандырлардан. Жүрөк сыры деген ырды берейин. Өтө сонун. Аябай мага билбейм, баары тең бүт эле кишилер ырдаган ыр деп айтышат, бирок мага өзүнчө жагат да, мааниси аябай жакшы да. Ошону ырдап берейин. Кимдир экенин билесизби? Унутуп калдыңыз, баалга. Мен айтып атпайм, мен деген бир мындай мүнөзүмдүн чети бар да, бир мен деген ырды деген кулак менен жаттайм, мындай Сулук, кулак менен, сулук менен. мындайча айтканда сулук менен жаттайм, оон менен жаттайм. Бирок авторлорун жазган ушул адамдардын аттарын унутуп калам да менчи. Унутуп каласың? Эч нерсе эмес, кийин жаттап аласыз. Кийинчерээк ошо билем да. Жылуулук дүйнө сенбеги, жүрөктүн кылын теримеди, сүйүүнү кайдан сезмекмин, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер мен сени. Көкүмө жоктой теңдеши, көмүлгүн сүйгөн эркеси, бакытты кайдан сезмекмин, байкабай калсам мен сени. Сүйгөнүм сезбей арзусун, турмуштун баспай ашуусун, өтмөкмүн сени көрбөсөм, өмүрдүн сезбей татуусун, өтмөкмүн сени көрбөсөm, өмүрдүн сезбей татуусун, жашоонун сезбей татуусун. Эң сонун азаматсыз.
Эң сонун. Ошондо сиздин баягы келечектеги сиздин баягы арзууларыңыз же болбосо максаттарыңыз, тилектериңиз бул ошол шоу бизнеске кирүү, Көп деле шоу бизнеске кирүү эмес, эми ал деген жөн эле адамдарга ыр тартуулагым келет. Өзүңүз мындай сахнага чыгып, клип тартып, Сахнага чыкканды аябай кыялданам, аябай мындай чоң сахнага чыгып, эми белгилүү болгондо ар бир эле ырчы каалайт болуш керек. Бирок эң эле каалаганым ушул мен ата-энем мен менен сыймыктанган адам болсо деп элестетем. Көп эле мындай адамдардын күлкүсүн көргүм келет. Мен өзүм тойлорго деген чыгып баштаганда деген адамдардын күлкүсүн көргүм келет. Апалардын, чоң апалардын мындай батасын уккун аябай жакшы көрөт да, мага ушундай жакшы маанай тартуулаган аябай жагат адамдаргачы. Мындай мени көбүнчө эле айтышат, сен акча үчүн чыгасың деп, акча үчүн тойлорго чыгасың дейт. Мен айтып атам, акча үчүн чыккан эми бул экинчи себеби дейм, тойлорго чыга тургандачы. Калганы болсо ушул мага негизи эле ушул тойдо болгон атмосферасы жагат да, мындай жакшылыктын атмосферасы аябай жагат. Сен жамандык эмес, ушул үй бүлө үчүн азыр деген эң жакшы мөөнөттөр болуп атып, ошол эң жакшы мөөнөттерин сен ошол адамдар менен чогуу өткөзүп аткандай болуп аябай сезесиң да. Ошол жакшы мөөнөттеринин себебинин бири болуп өзүңдү аябай жакшы элестетесиң да, мындайчы. Сиз тойго чыкканда кандай кылып, жаза айтасызбы же жеңилдайсызбы? Жок, мен башынан тойлорго чыкканда деген агайым менен аккордеонист агайым бар, Айдар деген Кочкордо. Ошол агайым менен мындай эле ырдап чыкчумун. Бир маалда өзүмдү тамада болуп элестетип көрдүм, бирок тамада болгон мага аябай эле кыйын экен. Мындай кандай десем, сөзгө чебер адам болгонум менен мен нервим чыдабайт экен. Артым келет, ар нерсе. Аябай мындай талаптар көп болот экен тамадагачы. Анан мен анысын чыдай албайм дедим. Себеби аябай адамдар ар кандай болот. Мүнөздөр ар кандай болот. Мен да мүнөзүм мындай атамдыкын тартып калган, токчулукмун мен дагы экинчиси. Оор басыруктуу, Оор басыруктуу. Мындай таарынам, бирок бат эле жазылып кетет, ак көңүлмүн. Кек сактаганды аябай жаман көрөм. Мындай таарынам, бирок бат эле мен кечирем, Кудай кечирет деп коем, болду ошо менен. Бирок аябай ошол урушуп аткан моментте деген, ошол урушуп аткан учурда деген аябай жаман да. Характерим ошондой. Эң сонун. Эми мынау бизди карап турган кыргыз элине эмне деп мындай сөз айткыңыз келет да? Мисалы үчүн кыргыз тилинде сүйлөгүлө дейсизби? Өзүңүздүн оюңузда эмне турат? Ошо элестетиңиз, сизди азыр кыргызстандыктар карап турат. Эмне деп айткыңыз келип атат? Жалпы кыргыз элине айткым келген сөздөр бар. Кыргызстанды баарыбыз барктап баалайлык. Кыргызстан деген биздин туулган өлкөбүз. Кыргыз тилибизди унутуп койсок, биз деген кыргыз болуп эсептелбейбиз. Каныбыз болгону менен биз деген кыргыздын үлпөттөрүн алып кете албагандан кийин, кыргыздын сөзүн сүйлөй албагандан кийин биз өзүбүздү кыргыз деп эсептегенден уят болобуз да. Мисалы, орустар деле, казактар деле өзүнүн тили үчүн, өзүнүн дини үчүн, өзүнүн мекени үчүн кандай күйүп бышышат. Биздин кыргыздар андай кыла албаса, билбейм, биз Кыргызстан каяка чөгөт экенинчи. Азыр деле көрүп атам, мен жалпы жазган комментарийлердин баары кыргызчаны билбесем виноватмын деген, депутаттарга жибергиле деген комментарийлер аябай көп. Туура кыргызчаны билбеген адамдар бар, бирок ушул мекенде жашап аткандан кийин кыргызчаны үйрөнүп кетсе болот. Кыргызча сүйлөгөн адамдар көп, бирок ошол башка өлкөлөргө деген жалаң орусча сүйлөгөн адамдар чыгып атат да. Мисалы, кыргыздардан кыргызча сүйлөбөй, орусча сүйлөп чыгып аткандар көп болуп атат. Мисалы, чет тилин, өзүңдүн тилиңден дагы чет тилин баалуураак көргөн адамдар көп чыгат да. Биздин өлкөбүз светтик, туура светтик өлкө, бирок ошенткенде дагы биздин өлкөбүз ал биздин өлкө. Канчалык тарыхы бар өлкөбүз биздин. Өзүбүздүн тилибиз деген канча кылымдарын берип келаткан. Биздин өзүбүздүн тарыхыбызды унутуп калсак, өзүбүздүн тилибизди унутуп калсак, биздин мекенибиз да жоголуп кетет да. Эң сонун. Сиз чоң эле кишиден сурап койдуңуз азыр. Өтө сонун. Эми неме да, жанатан бери ата-энеңиз тууралуу айтасыз. Ата-энеме рахмат депчи, ата-энемдин ишени сактагым келет, ата-энем мен менен сыймыктанса керек, сыймыктаса депчи. Мен ойлойм, ата-энеңиз сизге өтө сонун тарбия берген, өтө мыкты, мындай баягы кандай десем, менталитетке мындай караган кыз экенсиз да, мындай уялып сүйлөгөн сөзүңүз орунда. Эң сонун ушундай кыз тарбиялаган ата-энеңизге да рахмат. Эми ушул эфирдин аягында сизге да мен эркин микрофон бергим келет. Ушул каалаган оюңузга келген адам, ким сизге жакшылык кылган болсо,
ата энеңизге же болбосо ушул агайларыма деп атпайсыз, Кудай болсо баардыгы көрөт деп ойлойм да. Балким эфирди көрүп сүйүнүп калат, Аделина мага рахмат айт депчи. Рахмат айткыңыз келген адамдарга өзүңүздүн балким рахматыңызды айтсаңыз болот. Эң эле биринчи рахмат айткым келген адам бул менин албетте өзүмдүн апакем, мен аны мама дейм. Ушул жарык дүйнөгө алып келген үчүн, ушул мени 9 ай бою көтөргөн үчүн, кыйналып мени ушул дүйнөнү ачып бергендиги үчүн мен өзүмдүн апама чексиз рахматымды айтам. Кайсы жолдон чоңойбойн, жаштайыман чоңойгуча ушул маалга чейин менин апакем мени аябай колдоп келет. Эмне гана кылбайын, ушул колдоону башкалардан күтпөсөм дагы, атамдан да күтпөсөм дагы менин апакем такай колдойт да. Менин кандай болгон, жиндиче болгон ойлорум болсо дагы мамам такай колдойт. Жол кетип бараткан жолуман чалынсам мага тирек болуп турчу, караңгы жолдо мага чырак болуп турчу менин апакем. Аябай жакшы мама эмеспи? Эң сонун. Дагы рахмат айткым келе турган адам бул менин атакем. Улан ака, Улан атам. токчулук. Токчулук деп. Кандай десем, атам үчүн мен жалгыз кызмын, мен үйдө жалгыз кызмын. Ошо кызым деп такай эркелетип, кызы үчүн баарын кылган атам үчүн аябай рахмат. Башка элдин аталарын көрүп туруп, ушул атам бар болгонуна Кудайыма шүгүр деп жерге тизелеп отургум келет да ушул. Мен ата энем болгону үчүн. Башкалардын ата энеси болсо дагы тирүү ата энесинде жетим болгонсуп жүргөн балдар бар да. Бирок андай болбосо дагы мен ата энемдер такай ушул чет өлкөдө иштеп жүрсө дагы мага деген берген тарбиясы үчүн рахмат деп айтам. Мээрими үчүн, Мээрими үчүн, сүйүүсү үчүн, мага берген колдоосу үчүн чоң рахмат деп айтам. Билбейм, мен тизелеп өзүмдүн жүрөгүмдү салып берсем дагы бул кылган иштери үчүн мен деген рахматымды билдире албайм деп айтам. Себеби апаңдын сүтүн актай албайсың сен канча болсо дагы, апаңдын ата энеңдин мээримин сен төгө албайсың. Мындайча айткандачы, сен өзүң ата эне болуп, сен өзүң апа болуп, өзүң эне болгондон кийин сезесиң, бирок биз азыр түшүнбөйбүз да ошонучу. Үчүнчү эле рахмат айткым келген адам бул менин чоң апам. Чоң апаңыз ошондо кимиси болот? Атаңыздын апасы болобу? Ооба, менин атамдын Чоң энеңиз апасы. болот экен, Ооба. Тилекке каршы менин тайэне таятамдар кайтыш болуп калышкан. Алар азыр көзү тирүү эмес. Ошого жалгыз эле мындай чоң болуп келген апам, үйдүн чоңу. Мен ата энем деген Москвага кеткенде деген мен чоң апам менен чоң апамдын колунда өстүм. Азыр ушундай менталитет менен өскөнүмдүн, мындай ушундай ыймандуу болуп өскөнүмдүн себеби ушул чоң апам. Чыбык менен кубалачы аркабыздан, бирок эми ошол тарбиясы тийди да керекечи. Чоң апаңыз уйгур дедиңиз, Жок, менин чоң апам кыргыз. Менин атам болбол, кечирим. Тайне болбол. Тайне таятам азыр жок да мындай. Апамдын берген тарбиясы аябай, мындайча айтканда, мотивация берип турат да. Өзү негизи кемпирдин колунда өскөн балдар кыздар ушундай болуп өсөт да. Кемпирдин колунда өскөндөрдүн тилинен эле билинет да. Мындай азыр мен сүйлөгөндө Будай куйруп турат эле. Будай куруп тургандан да мындай аябай улуу кишидей болуп сүйлөйт да. Мисалы мен деле кээде мындай урушуп атканда өлүмдү көрөйүн деген сөздөр чыгып кетет менден деле. Мындайча айткандачы. Чоң апаңызга рахматыңызды айтыңыз. Андан кийин агайларыма ушул музыка дүйнөсүнө жолун ачып берген үчүн агайларыма чоң рахмат айтам. Биринчиси эле Асанбек Бешекеев агайыбыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ал агайыма рахмат айтам. Анан Айдар агайыма рахмат айтам. Жалпы Кочкор районунун элине рахмат айтам. Себеби ошол Кочкордон чыккан болгонум үчүн ошол Кочкордун эли аябай колдоп атат мени азыркы убакта. Кочкор элине аябай рахмат айтам. Жалпы эле мекениме рахмат айтам. Ушул мен Кыргызстанда төрөлгөнүм үчүн Аллахыма минберде ыраазымын. Себеби ушундай жарык өлкөдө төрөлгөнүм үчүн. Калайсың жүрөгүмдү жалын, жүрө албаймын күндө сени сагынбай. Месер кетип менде жүргөн элесиң, мелтиреген ысык көлдүн таңында.
чыны да кара. Көп караба жүрөгүмдү жаралап. Көңүл болсо бир нерсени түшүндү. Киши жалдап сүйө албаймын баралап. Эң сонун. Чоң рахмат, анда бар болуңуз. Өтө сонун сөздөр болду. Мындай өзүңүз айткандай, кемпирдин колу өскөндө кыздар балдар тили будай куруйт атпайбы? Ооба. Сиздин да тилиңиз будай куруйт экен. Чоң рахмат. Бул жакшылык, бул жакшы нерсе да. Ооба. Өтө сонун, мындай ой жүгүртүңүз. Баягы мага эмне жакты, мисалы ата энемди сыйтасам экен, ата энем эмес сыйтаса экен. Өтө сонун, эң сонун бар болуңуз. Мекендештер, видеого лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Аделина кызыңыздарды колдоп, комментарийга өзүңүздөрдүн жылуу сөзүңүздөрдү жазыңыздар. Себеп дегенде буюрса Аделина да комментарийин окуйт. Мына мурда мен видеосун киргизген болчумун. Өтө сонун комментарийлар, өтө сонун. Баардыгы колдоп жазган. Буюрса бул видеого дагы комментарий жазып колдоп коюңуздар. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Сизге да чоң рахмат.